Сотосу моундай бармактай бою бу жергече келип баягы немелер. Премьер-министр Улукбек Марипов Жалал-Абад облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Сузак районундагы бир нече айыл чарба объектилердин ишмердүүлүгү менен таанышты. Каражыгач айылында өкмөт башчы бадыраң, помидор, балгар калемпире, лимон өстүрүлгөн күнөсканага барды. Бул объектте 20га жакын адам иштейт, бирок сезон маалында алардын саны 100гө жетет. Улукбек Марипов белгилегендей, жергиликтүү ишкерлерди колдоо ушундай эле чакан, бирок кыйла заманбап жана модернизацияланган ишканаларды ачып, жергиликтүү жашоочуларды жумуш менен камсыздоо зарыл. Премьер азыркы тапта Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тарабынан фермерлерди колдоо боюнча иштерди активдештирүү пландалып жатканын белгиледи. 18ден 25 тоннага чейин алып атат ошо. Икали барды, Жакшы, сонда и влаганы сактайт экен. И влаганы азыр жерге экип койсоңуз, жерде неме болсо ошону жейт. Андан кийин Улукбек Марипов жемиштерди жана жашылчаларды кайра иштетүү менен алектенген 2005-жылдан бери иштеген заводдун иши менен таанышып чыкты. Ишкана ширелерде консервацияланган жашылчаларды, кыям жана кургатылган жемиштерди өндүрөт. Сатуу көлөмү продукцияны ички жана экспорттук рынокторго, анын ичинде Германия, АКШ жана Туркияга чыгарууга шарт түзөт. Ишканада туруктуу негизде 32 адам иштейт, ал эми сезондо кошумча 50гө жакын адам тартылат. Улукбек Марипов чыгарылган продукциянын жогорку сапатын, ишкананын жакшы иштеп жатканын жана анын экономиканын өсүшүнө тийгизген узак мөөнөттүү оңдуу таасирин белгилеп өттү. Бизде ата мекендик өндүрүштөгү азык-түлүк жана пайдалуу өнүмдөрдүн жеткиликтүүлүгүн жакшыртууну шарттаган ушундай долбоорлор бар экендиги кубандырат. Өз тарабынан өкмөт алардын өнүгүүсүн ар дайым колдойт деп кошумчалады премьер-министр. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Астанабел эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан курулуп жаткан Жалал-Абад шаарындагы Бахрейн социалдык комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Биздин өлкөдө жоң гана турак үйлөр салынбастан ушул сыяктуу комплекстердин салынып жатканы кубандырат. Комплекс калктын социалдык аярлуу катмарына эсептелгенин өзүнчө белгилеп кетким келет. Курулуш аяктаган соң чындыгында муктаж болгон жарандар үйлүү болушат деп ишенем. Өкмөт өз тарабынан Жалал-Абад шаарынын мэриясы аркылуу инфратүзүмдүк суроолорду чечүүгө бардык зарыл жардамын көрсөтөт, деди Улукбек Марипов. Аянты 1,5 гектар болгон анча чоң эмес шаарчада 6 көп кабаттуу үйдүн, медициналык жана маданий борборлордун курулушу пландалууда. Комплексте ошондой эле мектеп, тигүүчү цех, спорттук зал, бала бакча жана башка социалдык объектилер болот. Курулуш жана жасалгылоо иштерине 1 жылга жакын убакыт каралууда. Белгилей кетчү нерсе, курулуш аяктагандан кийин социалдык объект толук бойдон Жалал-Абад шаарынын мэриясынын балансына өтөт. Улукбек Марипов Жалал-Абад шаарындагы психоневрологиялык жатак үйүнүн ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекеттин кароосундагы балдарга көрсөтүп жаткан камкордугуңар жана сүйүүңүздөр үчүн ыраазыбыз. Сиздер үйдөгү түйшүгүңүздөр жана анча көп эмес маянага карабастан ишиңиздерди улантып келесиздер. Бирок учурда биз үчүн эң маанилүүсү кам көрүүгө муктаж балдардын саламаттыгы, деди өкмөт башчы. Өкмөттүн атынан балдар психоневрологиялык жатак үйүнө балдарга кам көрүү каражаттарын сатып алууга 100 000 сомдук сертификат берилди. 97 net иштейт. Абдан жакшы кылып шарт түзүлдү бул жерде. Канча кыйналсаңыздар да үмүттүү ушу балдарды апасындай болуп, атасындай болуп, айлыктын аздыгына карабай сиздер карап атасыздар. Бир аз сабыр кылып турасыздар, Кудай буйрса сиздердикин да көтөрө турган убак алыс эмес, жакын эле. Мындай 5%, 10% эмес да. Көп болуп көбөйүп